ГЭСтин имараты бул жакта. Энергетика министрлиги тарабынан ГЭСтердин иш процесси менен жеринде тааныштыруу максатында пресс-тур уюштурулган. Ага 100 адамдан турган массалык маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, блогерлери жана активист жарандар катышты. Гидроэлектр станцияларга болгон таанытым иш-чарасы Камбар-Ата ГЭСинен башталып, анда пресс-турдун катышуучуларына Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев Камбар-Ата 2 ГЭСинде курулуп жаткан курулуш процесси тууралуу айтып берди. Ал белгилегендей 120 мегаватт кубаттуулуктагы биринчи блок 10 жыл мурун орнотулган жана учурда электр энергиясын ийгиликтүү өндүрүп келет. Ал эми экинчи агрегатты орнотуу үчүн аянтча даяр жана электр энергиясын иштеп чыгууну баштоо үчүн генератор орнотуу калганын, ошондой эле энергияны толук бөлүштүрүүнү камсыз кылуу үчүн 500 киловольттук автоматтык бөлүштүргүч курулат. Андан соң объектте 3-чү агрегат орнотулуп, Камбар-Ата 2 ГЭСинин жалпы кубаттуулугу 360 мегаваттка чейин көбөйүүсү күтүлүүдө. Азыркы күндө бир эле агрегат иштеп атат, 120 мегаватт. Эми азыр биз планга экинчи агрегаттын быйыл киргенбиз. Кудай буйруса тендер өткөрдүк. 6-7 компания катышты. Бүгүнкү күнгө Евразийский банк развитиядан 120 миллион доллар бөлүнгөн. Дагы 120 мегаватт кубаттуулукта ГЭС курулат бизерде. Курулушу где-то 3 жылдын ичинде деп атабыз. Мындан кийин экинчи агрегат, анан 3-чү агрегат коюлат. 360 мегаватт берет. Ар бири 120 мегаваттан. Жылдан жылга мындайча айтканда башты бир 10-15% тегерегинде колдон өсүп келатат. Элибиз калкыбыз да өсүп атат. 5 миллиондон 7 миллион болдук мындай бүгүнкү күндө. Ошонун баары колдон өсүп атканга жараша электр энергия. Бул мындай да. Экөө гидроэлектростанция выработка менен потребление экөө жандаш жүрүш керек. Бирөө артта калып калса, анда проблема болот. Биз артта калып калдык, мындайча айтканда выработкадан артта калып калдык, а потребление астыга чыгып кетти. Ошон үчүн бизде бүгүнкү күндө проблема. Эгерде экөөнү мынтип жандаш алып кете берсек, эч маселе болмок эмес. Эгерде выработка астыга чыгып кетсе, бүгүнкү күндө биз бүгүнкү күндө экспорттогон мамлекет болчу. Ошондо ошол убакта биз экспорттогон мамлекеттердин бири болчубуз. Талайбек Ибраев Камбар-Ата 2 ГЭСинен өндүрүлгөн электр энергиясы датка кеминге кошуларын белгиледи. Здесь вырабатывается электроэнергия, потом передается на вот это сзади вас автотрансформатор. Этот автотрансформатор мощностью 110 линия, 110 подстанция 110 мегаватт. Мы сейчас, чтобы второй построить, нужно дополнительно, нам нужен трансформатор и плюс АРУ 500. Почему АРУ 500? Он сейчас эту электроэнергию вырабатывает, он всего 120 мегаватт вырабатывает, да он скидывает на линию, на подстанцию 110 киловольт. А если 2 будет, это 240, его не хватит, поэтому вот на нашем конкурсе, который будем сейчас мы провели, и сейчас идет оценка конкурса, там будет построено АРУ 500 киловольт. И сразу с подключением на линию Датка Кемин. Вон, видите, линия Датка Кемин. Это было, когда проектирована линия Датка Кемин. Мы его так спроектировали, чтобы можно было подключить электроэнергию, которую вырабатывает Камбар-Ата 2 и Камбар-Ата 1. Мы дальше, когда поедем, я буду показывать вам Камбар-Ата 1, где будет строиться. Там она тоже вдоль проходит. Вон, видите, в горах. А еще одна опора. Вот эта линия, она проходит до подстанции Кемин. Это Датка Кемин, линия Датка Кемин. Вся вот эта вырабатываемая электроэнергия передается на 500 киловольт на Кемин подстанцию. И дальше он распределяется Чуйская область, Иссыкульский, Нарынская область. И вот прям вот отсюда электроэнергия попадает туда.
Ал эми кийинки локация Камбар Ата биргесине болуп, курулуш иштерине болгон даярдыктар тууралуу маалымат берилди. Камбар Ата 1 гидроэлектр станциясын куруу үчүн инфраструктураны түзүү үстүндө иштери жүрүүдө. Камбар Ата биргесине бара турган туннель казылып өтүп, учурда туннелдин ичине бетон төшөө вентиляциясын куруу иштери жүрүүдө. Камбар Ата биргесине баруучу мына ушул туннелдин узундугу 1388 метр. Азыркы учурда мына иш кызуу жүрүп жатат. Ичинде асфальт төшөө иштери жүрүүдө. Эскерте кетсек, буга чейин бул Союз убагында курулуш иши башталып, учурда кайсы бир себептер менен иши токтоп калган экен. Өзүңүздөр көргөндөй бүгүнкү күндө иш жанданууда. Ошондой эле Камбар Ата биргесине плотинаны курууга даярдык жана жол куруу иштери пландалган. Мында бизде Камбар Ата биргесинин плотинасы турат. Мунун бийиктиги 256 метр. Мунун жарпы кубаттуулугу 1860 мегаватт негизи эситке. Мына биякта көрүп атасыздар. Машинный зал турат. Мына экинчи болуп биякта көрүп атасыз. Машинный зал. Монда мына турбинный водоводдор, то есть суу мына дамба тургандан кийин бияктан суу машинный залга через мына турбинный водоводдор аркылуу келет. Андан кийин биякта транспортный туннелдерибиз бар и строительный эксплуатационный водосбростор турат. Президенттин Садыр Кожоевичтин колдоосу менен мына Камбар Ата 1 Кырым долбоору болгон Камбар Ата 1дин курулушу мына жүрүп жатат. Ошонун негизинде бизге өкмөт тарабынан 4 миллиардка жакын акча бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө 5 объект курулат. Өзүңөр көргөндөй жанагы транспорттун туннелден өттүңүздөр, ошактын 1388 метр болчу. Ошонун мына бүгүнкү күндө 126 метри Союз учурунан бери курулуп бүтпөй калган. Мына өзүңөр билгендей 31 августта ошо бүтпөй калган 126 метр туннелдин буравзанный работасы менен мына азыр тешип бүтүп, бүгүнкү күндө мына техникалар иштеп атат. Анын мына полдорун төшөө жана андан сырткары эксплуатационный жанагы светин, вентиляцияларын куруу иштери жүрүп атат. Андан сырткары мына Бишкек Ош трассасынан баштап биздин Камбар Ата 1дин сторуна чейин 2 участокка бөлүнгөн жолдорубуз. Бирөөсүнүн узундугу 5,16 км, бүгүнкү күндө бетондоо иштери 4,9 километрге мына төшөлүп бүттү. Андан сырткары прорез 2 деп коебуз. Прорез 2ден створго чейин, Камбар Ата 2дин сторуна чейин дагы 5,16 км жол каралган. Анын мына 2,9 километрине бүгүн бетондоо иштери түшөлүп, мына бүгүнкү күндө ошол основной сооружениянын баары мына оң тарапта жайгашкандыктан бияка мына биз келген жол менен биз мына мостту куруш керекпиз бияка. Мосттун узундугу 181 метр, ширинасы 48 метр. Ошол менен мостту куруу иштери боюнча бүгүнкү күндө 4 опоранын 2 опорасына жумуштар жүрүп, калган дагы 2 опорасында тиги бурузун эмелерди, сваяларды куруу боюнча иштери жүрүп атат. Мына Кудай буйрса күн жылыгандан кийин бул андай иштери дагы мына улантабыз. Андан сырткары мына өзүңөр көрүп атасыңар, могу 110 киловольттук линия, бул Камбар Ата 2 подстанциясынан тиги строительный площадкага чейин курулуучу высоковольтный линия, андан сырткары подстанция 116. Аны мына бүгүнкү күндө өзүнүн жалпы узундугу линияныкы 11,5 километр, анын бүгүнкү күндө 6,7 километрине мына бүгүн зымдар тартылып, андан сырткары мына 25 опора болчу, анын 23 опорасы мына металлический опоралар мына курулуп бүттү бүгүнкү күндө. Андан соң Токтогул ГЭСинин иш процесси жаңыланган жабдыктары көрсөтүлдү. ГЭСтин курулушу 1960 жылы башталып, 1975 жылы 360 мегаваттык 4 агрегат менен ишке киргизилген. 3 жылдан бери реконструкция кылып алмаштырып атабыз. 3 агрегатты мына азыр көрүп атасыздар, алмаштыргандан 3-өн алмаштырдык. 3-өн 60 мегаваттан коштук, ар бир агрегатка 20%тен караганда, 20%. Азыр 4-сүн быйыл 1 мартта беребиз, Кудай буйрса. Айкадагы 60% кошулат, ошондо общий 240 мегаватт кошулуп калат. 4 агрегаттан убак иштеп атат. Электр энергиясынын азыркы баасы аны өндүрүүгө, жеткирүүгө жана бөлүштүрүүгө кеткен чыгымдарды жаба албай калганын, ошону менен мурдагы тарифтерде кала берсе, жыл сайын энергосекторго чоң кедергисин тийгизерин эскертип келишкен. Учурда өлкөдө калк үчүн 1 киловатт-саат электр энергиясы 1 сом 11 тыйын, ал эми 7 киловатт-сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 30 тыйын төлөйт. 1 майдан тарта электр энергиясынын баасы 26 тыйынга кымбаттай турганын, 1 киловатт-саат электр энергиясынын наркы 1 сом 37 тыйынга чыгарын энергетика министри Талайбек Ибраев буга чейин билдирген.